1999-жылы Талас областына караштуу Манас районунун Покровка айылында төрөлгөм. 2005-жылы 1-класска барганбыз. 2005-жылы мен башка айылдан башка айылга барып окугамда, эң башында Баласары деген айыл бар. Өзүңүздөр билген Жоламан Шаршамбеков, Тынар Шаршамбековдордун айылы болуп эсептелинет ал жак. Ошол баатырлар чыккан айылдан мен Покровка деген айылга барып, ошол жакка окугам. Мындайча айтканда, эки айылдын ортосу бир 5-6 километрде. Ошол 5-6 километрде мен тайтам ат менен алып барып окутканда, эң 1-классында бир 4 айбы, 5 айбы ошондой тайтам ат менен ташып, ошол жакта мектепке алып барып, ошол жакта күтүп турчу мени. Мен анан кийин сабактарымды бүтүрүп, ойноп, анан саат 1-лерде, 2-лерде чыкчым. Ошогочо мен тайтам ат менен күтүп отурчу да. Өзүңүз деле билесиз го, жана Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме деген чыгармасында Момунчал бар го, ошол сыяктуу Нургазыны ат менен алып барып, кайра ат менен алып келип, аябай көңүл бөлүп, мындай меримдүү болгон го Момунчал. Мен тайтам дагы ошондой жумшак, аябай меримдүү ошондой адам болгон. Азыр дагы бар. Учурдан пайдаланып тайтама, тайнеменде аябай ыраазычылыгымды билдиргим келет. Анткени ошол учурларда мен ата-энем сырт жакта иштечи да. Казакстанда иштечи. Мен ошо 5 айдай ага чейин деле мектепке окуганга чейин деле тайтамдын тайнемдин колунда көбүрөөк чоңоюп калгам да. Мен дагы Талас областынын Манас районуна караштуу Жайылган айылында төрөлгөм. 2 жашымда ошол Покровка айылына көчкөнбүз. Атам өзү мебель менен иштеп, ишин чоңойтуп, ошол бизди дагы үй бүлөбүздү ошол Покровка айылына көчүргөн да. Ошол жакта 2-классынан баштап ошол жакта окуп баштагам Покровка айылында. Эржан экөөбүз ошол чогуу бир мектепте окуганбыз. Классташ эмеспиз, параллелибиз. Эржан досум кыргыз класста окуган, а мен орус класста ошол Покровка орто мектебин бүтүргөм да. Мектепте дагы аябай жакын достордон болчубуз. Мектепте дагы аябай активисттердин катарын толуктаган бир жигиттерден болчубуз мектепте дагы. Анан кийин университетке экөөбүз тең Манас Түрк кыргыз университетине тапшырдык. Ал жакта дагы 1 жыл окудук. Ал жакта да аябай чогуу жүрдүк 1-курста. 1-курста ал жакта hazırlık деп коет, биринчи түркчө үйрөтөт да ал жакта. Экөөбүз чогуу түркчө үйрөндүк. Анан кийин Эрмек Манас Түрк университетин улантты. Мен болсо Түркия мамлекетине которулуп кеттим да. Ал жакта азыркы учурда дагы мен студент болуп эсептелинем. Анткени 4 жылдык билим алышыбыз керек болчу. 2-чи семестрден мен сабактарым калып калган. Азыркы учурда мен дистанционный окуп атам да ал сабактарды. Азыркы учурда ошол студентмин. Түркия мамлекетинин Кастамону шаарында жайгашкан Кастамону университетинде туризм багытында билим алып атам да. Мен болсо ошол Эржан айткандай эле Кыргыз Түрк Манас университетинин теология факультетин быйыл бүтүрдүм. Негизи эле бул идея ушул Эржан досумдуку. Бул өзү деле азыр кененирээк айтып берет болуш керек. Негизинен биз ошол айткандай эле экөөбүз тең башка тармактардын ээлерибиз да. Эржан досум айткандай бул өзү туризм тармагынын ээси. Туризмде окуган, ошол жакта билим алып жатат азыр дагы. Мен өзүм ошол теология багытында билим алгам. Жана дагы ошол өзүмдүн билимимди дагы жогорултом деген ойлодум. Бирок ошол идея келип, ушул чопого келип калдык да. Негизи экөөбүз тең керамист болбосок дагы, ушул менен алектенип, азыр уже жашообуздун баардыгы ушул менен байланышып калды. Уктасак дагы, турсак дагы, түшүбүзгө чейин кирип ушул чопо менен алектенип калдык. Ал эми идеянын келип чыгышын ушул досум дагы кененирээк айтып берсе, жакшыраак болот. Негизи чопо карапачылык дейбиз го, кыргыздарда карапачылык, орусча айтканда гончарное искусство дейбиз. Мен аны бул идея Инстаграмдан эле көрүп калып келген да. Негизи буга чейин да Эрмек экөөбүз бир канча ишкерлик менен алектенгенбиз. Башка сфералардагы автосфера болгон, үй буюмдары болгон, ошол сыяктуу нерселерде биз өзүбүздү сынап көрүп, бир аз ишкерлик кылганбыз. Ал идеялар деле интернеттен көрүп отуруп эле жап калган идеялар болгон да. Биз азыр интернетте эле көбүнчө жаман жагын эле кабыл ала беребизго. Интернеттин ичи ыплас, башкача эле жаман маалыматтар чыга берет ал жакта депчи. Негизинде ал жакта өзүбүз катталабыз да, керектүү нерселерге. Өзүбүз катталабыз, анан кийин мета деген нерсе бизге ошол нерселерди деле көрсөтүп тура берет да. Мен деле Эрмек деле туура нерселерге катталган үчүн балким турарак маалыматтар көбүрөөк чыгат да бизгечи. Ошол идеялардын бардыгы эле Инстаграмдан чыккан. Анткени бир керамисттерге катталып калып,
ушул чопону жазып аткан. Бизде чопо дейбиз, бирок башка жактарда ал башка эле ат алыш да. Анан көбүнчө башка улуттун, СНГнын, Казакстандын, Өзбекстандын керамисттери бир аз күчтүүрөөк да. Ошолордун жумуштарын көрүп, бир буюм жасап аткан процессти көргөндө бул чындыгында аябай кызыктуу да. Көрүп алып туруп эле ойлойсуң да, мен дагы ошол нерсени жасай алат болдум бекен, же кармап көргүм келет, биз деле айылда чоңойгонбуз, лай кармагыбыз келет, бир нерсе жасагыбыз келет го. Ошондой менде дагы аны көрүп туруп сразу ошондой ой болду. Мен дагы барып бир нерсе жазап көрөм депчи. Интернеттен көрүп ошондой ой болду. Бирок Кыргызстандан караштырдык. Негедир ошол учурларда караштырганда Кыргызстандан ушу карапа студиялары чыккан эмес да. Мен дагы өзүм барып туруп бир нерсе жасагым келип атат. Бирок караштырып атам, Кыргызстанда жок да ал нерсе. Темир лайды өзүнө кабыл алуу керек да, ушунда. Биз жакшылап жармаштырып алышыбыз керек, анткени биз бир канча этаптардан кийин лайга басым жасап, кармаганда лай айланбай калышы мүмкүн. Мындай болуп калышы мүмкүн да. Ошол үчүн аябай жакшылап жармаштырып. Үнүнөн дагы байкап атсаңыз керек, мындай пырс-пырс деп туруп, шариктер жарылгандай эле бир үн чыгып атат да. Көрсөңүзбү? Бул эмне болуп аткан белгиси? Бул ичинде абанын чыгып атканы. Канчалык ичинде аба жок болсо, ошончолук жасалган буюм бекем болот да. Азыр бир түшүрүп көрүңүз, акырын кармап туруп, бул көздөй. Бул жактар жабылыш керек. Түз түшүрө бересиз. Канчалык түз түшсө, ошончолук бизге иштеген оңойраак болот да. Анткени түшүп баратканда да кыйшык түшүрүп койсок болот. Жок, жакшы эле болот. Сонун эле. Азыр эми дагы ылдыйраак басалып. Лайды кийинки этап бул центровка деп коебуз. Лайды эң ортого, борборго топтойбуз да. Ушул инструменттердин жардамы менен бул жактарды тазалап иштеп турсак болот. Үстүбүздү булгап албашыбыз үчүн. Лайыбыз карапа жасай турган абалга келди. Почти келип калды. Азыр кармап көрсөңүз болот. Лайыбыз аябай түз бир абалда болуп калды. Кармап көрсөңүз. Эң баштапкы абалга караганда азыр аябай өзгөрүү бар да. Кийинки этап болсо, дуалдарын кармайбыз. Эки бармактын жардамы менен ортосун тешебиз да. Көрдүңүзбү? Бир аракет кылып көрүңүз, жарымына чейин тешишибиз керек. Ушундай эле. Жайыраак шашпай кылыңыз. Жетиштүү. Анан мындан ары бир эле сөмөй менен иштесек болот. Эң ортосуна коебуз дагы сөмөй менен тешебиз, бирок ушуну тешип баратканда калыңдыкты сезинишибиз керек. Темирге чейин тешип салганга болбойт. Чоң буюмдардыкы 1,5 сантиметрге чейин калыңдык калса жакшыраак. Кичинекей буюмдарда 1 сантиметрге чейин калыңдык болуш керек. Ошону сезинип, сөмөй менен ылдыйды көздөй тешебиз. Кандай бир буюм жасабайлы, сөзсүз түрдө ушул этаптардан өтөт да, өтүшү керек. Анткени кандай буюм болбосун, ортосу тешик буюм болсо, сөзсүз ортосу табылат, борбору табылат, ортосу тешилет, чоңойтулат, анан дуал көтөрүлөт да. Эң кыйын этап ушул дуалын көтөрүш бир аз кыйыныраак. Келген коноктордун бир 80% ушул этапта кыйналып, жасалып аткан буюмду ушул этапта бузуп алышат да. Ушул жерден болушунча концентрацияны коюп, болушунча фокус алып, шашпай, аккуратно иштегенге аракет кылышыбыз керек, кылдаттык менен. Ал үчүн ар бир мастерлер, ар бир усталар ар кандай ыкмаларды колдонушат. Биз көнүп калган ыкма бул сол колдун 3 колу, 3 манжасы сол колдуку. Бул жактан жок, кийинки 3 манжа ушул. Экоосун ичине салабыз, бирөөсүн сыртына коебуз. Көрдүңүзбү? Мындай кылып. Анан могу оң колдун могу 2 бармагы, 2 сөмөй, 2 манжасы. Буну мындай коебуз дагы. Лайды бир аз кызып туруп, өйдөнү көздөй көтөрсөк, Өйдө көтөрдү. Буюм бир аз бийиктей баштайт да, көрдүңүзбү? Бирок ушул этапта аябай аккуратно болуш керек, анткени бузулуп калуу ыктымалдуулугу эң жогору этап ушул жер да. СНГлардан караштырдык, Казакстанда, Өзбекстанда аябай чоң-чоң, бизден дагы аябай чоң студиялар бар экен. Ушу каалаган адам келип,
ал жерден өзү каалаган нерсени жасай алат турган бир мүмкүнчүлүк түзүп берген студиялар бар экен да. Анан биз дагы ойлонуп келип туруп бир аз анализ кылдык, аудиторияны бир аз изилдедик. Караштырсак, карапачылык бул кыргыз кол өнөрчүлүгүндө дагы бир орду бар бир өнөр экен. Анан кийин биз дагы ошол карапачылык, унутта калып бараткан карапачылык өнөрүн, чопочулук өнөрүн бир аз дагы жандандыралы деген ниет менен ушул студияны түптөдүк. Чопо деп башында эле идея келгенде эле сразу аты келген да бизгечи. Чопо деп. Эмнеге чопо? Анткени бул чопо аябай ийкемдүү улай да. Баардыгына бир аз басым болсо эле форма алып кете берет. Анан кийин өзгөчөлүгү, башка топурактардан өзгөчөлүгү бул термостойки дейт да. Ысыкка чыдамдуу бир лай экен. Анан чопо деген бул кыргызча нукура бир сөздүк да. Ошол үчүн биз чопо деген атка токтолгонбуз. Негизи эле баардык нерсе ошол көрүнгөндө эле оңой нерсе эмес экен да. Башында албетте Эржан биринчи эле мага айтты идеяны. Анан экөөбүз ошентип отуруп талкуулап баштадык да. Буга чейин деле негизи ошол досум экөөбүз башка дагы ошол бизнестин тармактарында алектенгенбиз, айткандай эле. Негизи биздин ошол бизнеске болгон кызыгуубуз мектеп кезинен эле бар болчу да. Мектепте жүргөндө эле ошол активист болуп жүргөндө эле Эржан бир идеяларды айтып калчу да. Эң биринчи идея эле ошол мебельный цех ачалы деген бир ой болчу да. Анда биз өтө жаш болчубуз. Бир 17-18 жашта болсо керек эле. Анан кийин уже университетке келдик. Анан ал жактан дагы уже ар кандай идеялар, туризмди да байкап көрдүк. Ошол үйгө керектүү нерселерди, сааттар жана башка автомойка, ошондой нерселерди иштедик. Негизи бизде чоңдор да көп айтат да. Досторуң менен негизи ошол бир иш кылба деп айтат да. Анткени ошол мамиле бузулат дейт. Анан ошол Западта, ошол эме жактарда, Европа жактарда, Америка жактарда көбүнчө бизнес кылганда достору менен кылбайт экен да. Алар мондай адамдын руханий бир баалуулугуна карабайт экен да. Көбүнчө ошол способность, профессионалдыгына карайт экен да. А бизде ошол Орто Азияда, Казакстанда, Кыргызстанда ошол проблема эки жакшы бир дос келет. Анан кийин бирок экөө тең бир да тармакта эмеси жок да, опыты жок. Анан чогуу келишет, бир ишти башташат, бирок ошол жакшы мамиле бузулат. Эмнеге? Анткени алар жетиштүү бир деңгээлде билимдери жок же бир опыттары жок бир адамдар болот да. Бирок Кудайга шүгүр, ушул досубуз экөөбүз аябай эле көп иштерди кылдык. Сиздер көрүп аткан бул бир чет эле да, болгон эле бир нерсе. А ортодо болбой калып кеткен, идея кезинде калып кеткен же банкрот болуп кеткен нерселер дагы аябай көп да. Бирок ал учурда дагы Кудайга шүгүр мамилебиз бузулган жок. Ушинтип акырындык менен өзүбүздүн максаттарыбызга жетип атабыз да. Ушул карапачылык боюнча башында кыйынчылыктар албетте болду. Биз өзүбүз негизи билимибиз жок, үйрөнгөн дагы жокпуз. Биз ошол негизи эле мастер жана ушундай жасоо жагын биз проблема катары көргөн эмес болчубуз да. Биз ойлогонбуз видеодо ар бир адам келип туруп эле кармаса ал нерсе жасалып кетет деп ойлогонбуз да. Бирок ал нерсе андай эмес экен да. Анын өзүнүн ыкмасы бар экен, техникасы бар экен. Башында биз мастерлер менен иштештик. Анан кийин үйрөнүү маселесине келгенде биз дагы ошол өзүбүздүн кардарларыбыз менен мастер-класс өтүп атып, анан өзүбүз да ошол жерден үйрөндүк да. Колду көндүрүшүбүз керек болушунча. Аябай сонун. Акырын көтөрсөң сыртынан ийиз түшүп атпайбы? Ошол ийизди карап иштешибиз керек да. Карасаңыз, мындай кылып ийиз түшөт да артынан. Ал ийиз биз бир калыпта чыгып баратканыбыздын белгиси катары көрүнөт да бизге. Азыр бир калыпта кетип атат. Негизи калың жерди жукартсак болот, бирок жукка жер болуп калса, калыңдап койбойт да. Ошон талшынан болушунча чувствовать этип, жай тешибиз керек. Азыр биз дубалдарын көтөрүп алдык. Кийинки этап биз форма беришибиз керек да. Өзүңүз көргөндөй эле, өзүңүз байкагандай эле бул чоп улай аябай ийкемдүү улай да. Кайсыл жакка көп басым болсо ошол жакка форма ала берет да. Карасаңыз, мындай кылып ийсек бул ийиле берет. Мындай кылып жапсак, үстү деле жабыла берет. Карасаңыз, жаап койсок болот. Кайра мындай эле кармап ачсак, ачылат. Аябай ийкемдүү улай да. Формасы жабып атат. Негизи бир аз да коздосок болот бул форманы.
Анткени базалардын көбүнчө ички жагы бир аз чыгып турат го. Бул жагы чыгып, мойну бир аз кирип, анан кайра бул жагы ачылат. Ал үчүн ичинен коосту салып туруп акырын ички жак бетин чыгара турган жактарды сыртты көздөй түртөбүз да. Карасаңыз, сыртты көздөй чыгып атат. Байкадыңызбы? Бул жактарды акырын чыгарып алабыз сыртты. Чыгарабыз. Бул мойнун бир аз ичкертсек болот мындай кылып. Көрдүңүзбү? Ичкере баштады. Ошондо акырын ичкертип көрүңүз. Бир аз кызабыз. Өтө катуу эмес, жай кызып коюңуз. Бул жерден баштап, ушул жерден баштап жайыраак кызып өйдөнгөндө көтөрөбүз. Жетиштүү эле. Эми дагы калыңдыгын бир аз дагы туралайды. Канчалык көп иштеген сайын кол көнүп калат, анан кийин баардык нерсени сезине баштайсыз да. Кайсыл жер калың, кайсыл жер жука. Мисалы, бул жакты көтөргөндө лай дагы бир аз көтөрүлөт да, бул жак калыңдап кетет да. Ошону кайра жукартышыбыз керек да. Мисалы карасаңыз, бул жак калыңдап кетпедиби? Ошону кайра жукартабыз дагы. Мисалы карасаңыз, сыртында аябай жумшак лайлар бар да. Ошол лайларды, мындай моого окшогон лайларды биз сыртынан акырын алып салышыбыз керек да. Анткени кургоо процессинде аябай тоскоолдук жаратат да. Сизге берейин. Болушунча кылдатып болуш керек. Даже ушул этаптарда дагы бузуп алгандар болот, анткени ал дагы инструменттер кесип кетиши дагы мүмкүн да. Мунун ичи болду жакшы эле. Ичи жакшы эле. Бул өзү кургашы керек да. 2 жума кургайт, 2 жумадан кийин биз аны бышырып келип беребиз, анан алып кетсеңиз болот. Азыр сыртын күйгүз коелу. Сүрөттөр, видеолор жакшы чыгат ошондочу. Анчалык деле колдук эмес. Айырмасы деле жок. Сыртындагы сууну бир аз кургатып алышыбыз керек да. Карасаңыз, аябай суу болуп турбайбы сырттары. Анан эгер жумшак болуп калса лайыбыз, азыр кезип туруп биз көтөрүп алып атканда деформация болуп, бир аз дагы болсо формасын жоготуп коет да. Формасын алмаштырып коет. Ошол үчүн бир аз каттуураак кылып алабыз. Жетиштүү окшойт. Жетиштүү эле окшойт. Уже кургап калды лайыбыз. Эми жасалган буюмдун эң акыркы процесси бул. Зум менен ошону мен чыгарып көрөйүн. Ошол ыкманы көп көрүп жүрөм. Анан өзүмдүн кызыкканым ошол болчу да. Эң түбүнө коюп туруп эле тартсаңыз эле кезилет. Бул трос лайды жакшы кезет. Уже кезилди. Эми буюмду алсак болот. Алып атканда колубуз бир аз тазыраак болуш керек, анткени суулуу болсо, кургак эмес болсо, колубуздун печаттары калып калат да, издери. Колубузду бир аз тазалайбыз дагы. Сиз карап отуруңуз, мен алып берип көрөйүн, мындай алака менен кармап, сиз карап отуруңуз, тиги коюп берейин. Биздин буюмубуз даяр болду. Урматтуу көрөрмандар, мына биздин жасаган кумарабыз ушундай абалга келди. Эми муну кургаш үчүн дагы 15 күн убакыт керек эле. Андан сырткары бышышына 8 саат. 8 сааттан 12 саатка чейин. А бул канча саатта бышышы мүмкүн? Бир аз калың болгон үчүн бир аз көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Бир 10-12 саат окшойт.